Тема: өлкөнүн өнүгүшү үчүн силерге кандай билим, амал, аракет керек? Өлкөнү өнүктүрүү үчүн эң биринчиден мамлекет башчы таза болушу керек деп ойлойм. Анткени президентибиз таза, адилеттүү иш алып бара албаса, анда мамлекетибизде өнүгүү жолунан артта калат. Өлкөнү өнүктүрүү үчүн азыркы жаштарга эң биринчиден терең билим керек. Ал эми ал билимди биз билим булагы болгон мектептен алабыз. Окуучулардын билимдүү, маданияттуу, тарбиялуу болушуна эң чоң салым кошкон инсан бул мугалим. Бирок ар бир эле окуучу терең билимге ээ боло бербейт. Аны максаттуу пайдалана албагандар жок эмес. Берилген тапшырманы өз убагында аткарбай, мугалимге кайша сүйлөп, теңине албагандар да бар. Мындай окуучулардын үйдөн алган тарбиясы ошондой болсо керек деген ойдо каласың. Албетте, тарбиянын башаты үйдөн башталат. Үйдөгү кичинекей бөбөктөр же ини карындаштарыбыз бизден, чоңдордон үлгү алышат эмеспи? Өзүбүздүн кичүүлөрдү урушуп, тилдөө менен эмес, жөн гана сөз менен айтып тарбиялоого болот. Алдыңкы көч кайда барса, кийинки көч ошол жака барат демекчи. Улуулар кандай жолдо жүрсө, эмне иш кылса, андан кийинки жаштар дагы ошондой жолго багыт алышат. Азыркы учурда өлкөбүздүн экология тармагы начарлап бара жатат. Ал эми биздин колубуздан эмне иш келет? Кандай жардам бере алабыз деген суроо жаралат. Албетте, айлана чөйрөнү таза кармоо, ошондой эле көчөдө жаткан таштандыларды урнага салып коюу менен экология тармагынан өлкөбүздүн таза болушуна салым кошо алабыз. Ар бир адам өзүнөн кийин таштанды таштабаса, айланабыз, көчөлөрүбүз таза бойдон турмак. Тилекке каршы кээ бирлери бул жөнөкөй эрежени сактабагандыктан экологиябыз ушундай жан кийитерлик акыбалга туш келүүдө. Өлкөнү өнүктүрүү ар бир атуудун ыйык милдети деп эсептейм. Мисалы, келечекте архитектор болом деген инсан ошол тармактан жакшы билим алып окуса, келечекте Кыргызстандан көптөгөн кооз имараттардын пайда болушуна көмөктөшөт. Ошондой эле жакшы окуган, медицина тарабынан ийгиликтерге жетишкен медицина кызматкерлери медицинабыздын өркүндөшүнө өбөлгө түзүшөт. Азыркы учурда мугалимдердин саны азайгансып бара жатат. Мугалимдик ары түйшүктүү, ары ардактуу кесип эмеспи? Ошондуктан жаштардын көпчүлүгү айлык акысы көп, оңой жумуштарга ооп бара жатышат. Мен келечекте мугалим болуп, балдарга татыктуу тарбия берип, мамлекетке аз да болсо өз салымымды кошсом дейм. Мамлекетти гүлдөтүү албетте бир адамдын колунда эмес. Көп түкүрсө көл болот демекчи, баарыбыз жапа-тырмак киришсек, өлкөбүздү гүлдөтүп, алдыңкы, өнүккөн, заманбап мамлекеттердин катарына кошо алабыз деп ишенем. Андыктан ар бир жаранды терең, татыктуу билим алып, өлкөбүздүн келечеги үчүн өз жардамын аябоого чакырам.